Assalamu alaikum жігіттер. Ана машина чек-чеге тап-таза қылып жуып шықтық. Ері мен бір желдешім айтқандай, сен таза болсаң, мен таза болсам, қолымда таза дегендей. Машинаны таза жуып шығып, ішті баштайыз. Рейтингті көтереміз, рейтинг. Ойканы қылып шықтық, жігіттер. Ойканы қылдық. Düşesті алдық. Өзіздің нерде мен үйім жанында да, şu Витебский 11-де сығар мойка бар, сама мойка. Жақшы мойка, пеналардағы мощный. Аны шының жанында өзіздің жердестер емес магазин сілтеді. Кішіне қай столовый. Сонда іштеді. Ішінде су, пу, тан, пан, легенда, жалават, Düşes, Султан чай, полный сатышаты жерде. Өз мекенімізде ол болсақ тағы мекенімізден келген жерде емелерде продуктылардан дағымды тауызда. Сондай аз барып машина заправка алып тұрып саат 10:30-ға чейін газдан береміз. 10:30-да футбол бар, коллегалармен барып футбол ойнап кішіне мына денеге қан жүгіртіп кішіне. Ох, вай. Бүгін сменада сатып албайбыз, парк менен да иштебейбиз. Мындай эле чисто Яндекстин өзү менен иштейбиз. Саат 2 болуп калыптыр. Конечно, берем, конечно. Жакын подачаларга охота кылып, шашпай. На чили, на не дейт эле, на расслабоне, на чили иштейбиз да, кыскасычы. На релаксе дегендей. Жаныңдан курьерлер да кетті. Шундай курьерлерді көргенде қар суық болып жүргенде шундай бір боғырым ауырыйды вечерларға. Іштеріне игілік курьерлердің да. Цумға келіп қалдық, Цумға 27 минутада 514 Москваның Цумы қана еме да. Бізде Қырғызстанда Цум кішіне мындай елге доступный ғой. Білбеймін, Москвада деле бұлар деле өздеріне доступный болуш керек, алған зарплатасына жарашады. Спокойно эле кирип, сауда кылып, просто бир жолу кирип, мындай кийимдерин көрүп, мындай жөн эле 150 сомго бир мороженое жеп эле чыгып кеткенбиз да. Азыр мына эмеде келатканда съездден ДТП болуп калыптыр. Ошол прям съездда ал жерге бир эле машина батат да, бир эле поток машина кетет. Ошол жерде ДТП болуптур. Эң эмеде опасный жер ошол жерден, именно ошондой жерлерден внимательно болуш керек да. Если сен алдыңда машина турса, мындай смысл жок сага бага сол жакта бирөө мени өткөрөп экен деп карап, сен мына алдыңда турган машинаны карап турушуң керек да. Пока ал ошол жерден чыгып кеткенден кийин, анан кийин сен мынтип сол жакка калсаң болмок да. Деп айтайын деп оттум эле да, жанагы дебил депчи. Жакшы биздикилер эмес экен. Ошондой өзү ошол жерден көп ДТП болот. Артына тык деп эле тийип эле токтоп калышат, пробка кылып создавать ошол жерде тура беришет. Пока если ГАИ чакырса, ГАИни күтөт же пока страховканы толтуруп кетип калмайынча убакыт ошол жерде пробка болот да. Алдыңда турган машина кеткенден кийин анан мынтип сол жакты карап анан чыгып кетсең болот да. Алдыңда турган машинаны карап эле мынтип эле сол жакты карап. Мындай сөз жок да эми буларгачы. İşte kılı öyle tuturalım. Römen ne işimiz var degende. Здравствуйте. Яузская, да? Да. 10 минут. 198.
ядра которуп кетти. Бул жерде өзү центрде иштеген жаман опасный да. Заказ берген алып барган жерим 300 рубль, анан 3000 штраф келсе горит болуп кетти го, горит. Уже 3 минут болду, жок дагы. Аны кел. Здравствуйте. До свидания. 285 рубль. Машинада отуруп келгенчемтип полный карап келди. Полный карап келип, анан алда түшүп баратканда 5 пятерочканы коюп, спасибо большое деп түшүп кетет. Акшы ушу мойкадан кийин чыгып иштесең да жакшы да. Уверенно келесиң го, любой клиентке. Уверенно. Эшти тебип киргендей эле. Полник кылып чыктык, полник. Вкусно и точка дегенде, типа варианты жок. По-любому вкусно дегенде эле. Кылып ушу эме кылып койгонда. Макдональдсты переименовать этип койгон. Смоленскийде мына жерде такси парковканын жанында Макдональдс бар. Эми ошо Макдональдс вкусная точка бар да. Ошо жерге кирип чыгып питанияны берип, кайфтен үйүп калып чыгып калсам. Ушу тамак жеп чыккандан кийин эле шалдырай түшө турган привычка болуп калыптыр да. Иштей береличи, я сюда болтовать не пришел, я сюда таксовать пришел, дейт. Кайфтен кийип баштады, пробка башталайын деп атат. Охо, извини меня. 4 километрден подача берет, совсем с ума сошел, что ли? Мне сейчас дальний поездка нужен, дальний. Bir жолу самолетті күйгіздік. Дальний поездка нужен. Да, уже активность алып береткен, уже кыстабак. Жыгырма минут, 500. Коэффициентиңден сакет кетейин болду го бияга. Онда машина менен таксовать эткен көрдүңөр беле? Lexus X40 дейт. Мындай машинаны биринчи жолу көрүп атам. X40 деген. 13 минут 313 дейт. On metrde basıp keletат эжем. Эжем басып келетат. Жыгырма минут. 740. Эң жирный заказ. Ушул болду окшойт бүгүн. Здравствуйте. На Беловежск, да? Все верно. Эленди гана. Сөкпөйлө коёмуз. 18 минута. 460. Короче, үйдүн жанына келип калдык да. Жумуш болуп атат, бирок бир үйгө келип чыгайынчы.
Садитесь, ничего. Улица Раменки, 9, корпус 3. Да, корпус 3, подъезд 7. 7-й подъезд. Altı yüz 16 rubl kempirge alıp kelip işledik. 87'de eken. 87'de eken, bирок могул жагы. Андан дагы көптөй да. Кылым карыткан апашка экен да. Короче, полный историяны айтып берди. Бүт. Илгери жанагы институт эме не деди? Ушул институт бирдемке анан туберкулезный деп айтып берди. Короче, туберкулез менен ооругандарды караган кемпир экен ушу Советтер Союзунда. Бир эле институт болгон дейт. Анын директору эмеде түркмен болгон дейт. Зам кафедра дейт. Именно ошол туберкулезный эменин зам директору кыргыз болгон дейт. Мы учились дейт, мы преподавали дейт. Зам кафедра у нас был киргизам деп айтып берип атат. Короче, полный мына жерге келат, ошо Рублев жөнүндө дагы айтып берди. Мен ошол Рублев деп ушинтип эме кыла берсе ойлойт элем да, бир илгери мүмкүн бир король бу же хан пан болгон окшойт, бир бай бирөө болгон окшойт депчи. Рублевка да байлар жашайт. Көрсө ал эмел болуптур. Писатель болгон экен. Рублев деген. Короче, историяны чачып койду да. Эмир базар жок, Кудай ден соолук берсин. Бизди дагы ушулардын жашына жеткирсин. Бүт эсимде экен, полный. Эстеген нерселердин баарын айтып берди. Биз каяктамы? Жап-жаш туруп аялың магазинге эмнеге жибергенин унутуп каласың го. Ошондой жумуш жакшы эле, жумуш. Болот. 50 минут. 1000. 966. 1000 берди, 1000. Что-то желание жок койсу деген, желание жок. Понедельник день тяжелый деген бекер айтылган эмес да. Вешки жакка келдик, Вешкиге кирип барабыз азыр. Вешкиге кирип барып, по делам басабыз. Москванын наркы четине барышыбыз керек, Капотняга. $864. Что-то көбүрөөк жүрүп койдук. 45 минут жүрүп койдук го. Ман. Терезелерди ачыш керек. 12 минутта. 12 минутта Tunçuk өлүп калайын дедим мен. Мындай сасык деген жытты го, билесиң, бирок нол жыткан название жок да. Нереально болуп кеткен, нереально. Жаш балдар көздөн жаш чыгып кетейин деп эптеп жетип келдим. 18 минутта деп көрсөтүп атты, 12 минутта деп. Вообще мүмкүн эмес, мынчалык болбош керек да адам баласы үчүн. Тирүү жан мынчалык болбош керек да эркекчи. Эртең тамак оорубаса болду эми. Не деген күн болуп атат өзү. ДТП, МКАДта да ДТП болуп турат. Азыр да бир заказ алып алдым, клиентке чейин мына чыгып кетсе экен. Мүмкүн эмес, сенесиңерби?
кеттік футболға. Түнгі 12-де барып бір футбол ойнап тердейлетші. Капотняда мындай футбольный поле бар. Бұл открытый. А много болса закрытый. Закрытый поле. Жумасына бір жол ошақта тердеп тұрабыз балдармен. Bila ошо кирбей калса. Чыгып кетсеби? Чыгып кетсе майтагам. Жанында. Assalamu alaikum. Saat 2:50 oldu. Futbol bitti. Futbolda akşı oldu buyursa akşı terledik. Kıskası ушундай очередной таксисттин күнү ушундай өттү. Бүгүн кыйратып деле иштеген жокпуз. Өзү понедельник, вторник, среда ушундай анча деле жумуш болбойт. Анча деле иштебейм, өзүм деле уже настройду ушундай коюп алгам да. Андай шашпай иштеп туруп анан кийин четверг келгенден кийин воскресеньега чейин газдан берип туруп өтүп кеткен 3 күнүн акчасын чыгарып алгангачы. Ушуга көнүп калгам да мен өзүмчү, башка таксистерди билбейм кандай. Кыскасы бүгүнкү сменада жолдо көп ДТП көрдүм. Жолдо этият болгула. Но ушул погода деле обманчивый погода. Жолдо өтө тайып. Правила есть правила экен, ошону нарушать этпей такси айдагыла да. Правила придумали для того, чтобы их нарушать эмес, для того, чтобы их соблюдать. Жакындарыбызга керекпиз биз. Өтө абайлап этият болуп иштей бергилесиздер. Жолдо проверка да көп болуп атат. Аптечканын срок годность, огнетушителдин срок годность ошого чейин карап атат полностью. Açıp şmalant etip ошондой жигиттер. Кийинки видео үчүн өзүңөргө сак болгула. Көрүшкөнчө.